Саламатсызбы урматтуу жаңы катталган консультант. Эгерде сиз өзүңүздүн личный кабинетиңизге кантип киришти билбей жаткан болсоңуз, анда бул видео сиз үчүн. Ал үчүн сиз браузерден же болбосо Google Chrome'дан кирсеңиз болот. Мен мисалы үчүн мына Google Chrome боюнча мен сизге көрсөтүп берейин. Бул жерде Фаберлик личный кабинет деп деле жазсаңыздар болот. Мына менде кыскача жазылганы бар. Эми могул жерден карасаңыздар, вход в личный кабинет деп жазылып турат. Мына ошону басасыздар. Ушундай страница чыгыш керек. Ушундай черно-белый страница чыгыш керек. Эми эң өйдөдөгү адамчаны басасыздар. Бул жерде бул консультантымдын эмесинен страничкасынан чыгып турайын. Так. Адамчаны басасыз и бул жерде карасаңыз, введите номер телефона деп турат. Сизге логин, код, пароль барган. Мына ошо логинди жазасыз бул жерге. Өзүңүздүн логиниңизди жазасыз. Так, бул жерде 809608 дейт. Мына мен бул жерге логиндин номерин жазып алдым. Эми бул жерге мен паролду жазышым керек. Паролду жаздым. Эми войти. Мына мен ушинтип өзүмдүн личный сохранение пароля деп чыгат мына жерде. Сохранить этип коюңуздар. Эми ушинтип мен өзүмдүн личный кабинетиме кирдим, көрдүңүздөрбү? Эми бул жерге кирип сиз кааласаңыз өзүңүздүн биринчи личный кабинет деген жерге кирсеңиз болот. Бул жерде карасаңыздар сүрөттөр турат. Адамча плюс кошелек, мындай карточка, корзина. Эгерде сиз дальше больше эмне кыла турган болсоңуз, мына ошолордун арасынан тандап ала берсеңиз болот. Мисалы үчүн заказ кетире турган болсоңуз, корзинаны басасыз. Ал боюнча отдельно башка видео бар. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Сиз ушинтип өзүңүздүн жеке кабинетиңизге оңой кире аласыз. Бул видео сизге пайда алып келди деп ойлойм.